Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Канат Исаев турган элди шылдыңдады. Мына келечектеги жогорку кеңешке дагы келем деген көпкөн көпөс талапкер. Көпөстөрдүн көзүнө көрүнүп, көчүгүнөн чыгарда ушинтип эл кезине көрүнүп калчу эле. Бул да болсо биздин Кыргызстандын депутаттарынын деңгели. Бекеринен бул партиянын башы арактан көтөрүлбөсө керек. Мындай жагдайга бир кездерде дагы бир көпөс туш болгон. Ал Бакиевдин багысындагы генерал Мурат Суталинов муштумунун чыканагына коюп алып көрсөткөн. Акыры элдин каргыштыйды. Абактан алапайын таппай элден кечирим сураган. Эми ушундай көпкөндүк жактай менен Канат Исаев сөлпүйгөн сөмөйүн топ элге көрсөтүп кетти. Көргөн элдин каргышына бул да калды. Анан кантип элдин добушун алсын? Канат жолуң сөмөй болуп калды. Ошонун өзүңө көрүнүп кала турган болуп калды окшойт. Элдин көзү сага түштү. Байлар баягылар биримдик партиясына бирикти. Коомчулукта аталган партиянын тизметтеген тизмеси талкуу жаратты. Алардын катарында сөз эркиндигине бөгөт коем деген Гүлшат Асылбашева, манап мүнөздүү Азамат Арапбаев, президенттин өзүнүн уялаш иниси Асылбек Жээнбеков, СДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, жаш кезинде кыз зордуктага шектелген шектүү Төрөбай Зулпухаров, Данил Урицкий, Данияр Үсөновдун аялы Динара Исаева дагы бар. Көптөгөн байлыкты мыкчыган мыкчыгерлер бара жатат. Айта кетсек, биримдик партиясы бийликтин номер 1 партиясы аталып келет. Азыркы бийлик деле эски бийликтен айырмаланбай, ошолорун кайталагандай. Качан кайталанба жолдон качабыз. Баягылар дагы баягысын кыла берет. Орун алмашуудан суммаз көрүлбөйт. Ушулар дагы келсе, өзгөрүү болбой, өзгөчөн болору анык. СДПК партиясы шайлоого барбайт. Бийликтин партиясы аталып келген СДПК бул жолу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен орун албай турган болду. Партиянын мыйзамдуу төрагасы Сагынбек Абдрахмановдун билдирүүсүндө, ушул жолку шайлоодо СДПК биротоло тазалануу жолуна түшөт. Партияны жаманаттуу кылган жегич, ууру кески көпөстөр кымтып алган акчаларын башка партияларга кымырып, алардын катарына кирип жатканы менен түшүндүрдү. Мындай жемкорлордун СДПКдан жок болушу биз үчүн тазалануу, жаңылануу болот, деди партиянын төрагасы. Айта кетсек, СДПК партиясынан мураскерлик жолу менен 3 өлкө баш чыккан. Алар Роза Отунбаева, Алмаз Атамбаев, анын досу Соронбай Жээнбековдор. Айтылып жаткан партия дагы эле болсо бийликтин башында турат. СДПКдан келген президент ошол бойдон СДПКчы болору анык. Аны эч ким тана албайт. Жакында Сагынбек Абдрахмановдун дагы бир билдирүүсүндө Иман Нуру партиясы менен бирүгүү болоорунда белгилеп кеткен жери бар. Кеп соңунда партиянын карапайым мүчөлөрү калып, капчык толтургандар аларды таштап, башка партия менен бийликке аттанышкан. Кыргызстанда акыбал абдан оор. Экономика, ички дүң продукция бүт жагынан алганда туташ кризиске келдик. Сот системасы чириди. Мына мен кече парламентте акыркы жыйынга катышып келдим. Кече өкмөт бир күндө 150 миллион доллар карыз алды дагы. Кыргызстандын сырткы мамлекеттик карызы 5 миллиард доллардан ашты. 2022 жылдын аягынан баштап аны төлөп башташ керек ушул өкмөт. Азыркы парламент, азыркы өкмөт ошондой чоң стратегиялык маселелерге башы катырып, күчү жетеби, акылы жетеби? Жетпейт. Бүт кошоматчылар чогулуп, мына бийликтин жана байлыктын партиясына биригип эки эле партия болуп калды Кыргызстанда. Бирөөсүнүн камчысы күчтүү, бийлик менен административдик ресурсту колдоно алабыз деп атышат. Эми ошол карыздарыбызды төлөш үчүн мына Кытай карыздарыбыздын 50%-дан ашыгы Кытайга эртең 2023 жылдан баштап биздин стратегиялык объектилерибизди сурап баштаса, жерлерибизди, кендерибизди сурап баштаса, азыркыдай парламент ошолорго каршы тура алабы? Тура албайт. Алардын күчү жетпейт.